Бир имам Лондон шаарына көчүп барып жашап калат. Ал шаарга чыкканда дайым бир автобус менен каттачу. Күндөрдүн биринде дайым түшүп жүрчү автобус менен мечитке жөнөйт. Ал автобусту дайыма бир айдоочу айдаар эле. Имам жол билетин алуу үчүн айдоочуга акча берет. Айдоочу имамга 20 пенс ашыкча кайтарым кайтарат. Айдоочунун ашыкча берген акчасын көргөн имам кайтарып берүүнү ойлонуп калат. Бир кезде ичинен кайтарып бербей эле койсомчу, бул балким Аллахтын мага берген белегидир. Айдоочу менден башкаларга саткан билетинен деле пайда көрөт го, деп ойлоно кетет. Жана кайтарып бербей турган болот. Автобус имам түшчү аялдамага келип токтойт. Бир саамга ойлонуп туруп калган имам баягы акчаны кайтарып берүүнү чечет да, айдоочуга келип, сиз мага ашыкча акча берип коюп турсуз, дейт. Имамдын чынчылдыгына ыраазы болгон айдоочу: сиз бул райондогу мечиттин имамысыз да, Мен көптөн бери сиз имамдык кылган мечитке кирейин деп жүрөм. Ал эми бул ашыкча кайтарымды сизди сыноо үчүн берген элем, деди. Айдоочунун сөздөрүнөн кийин имам буттарын араң шилтеп автобустан түштү. Алдындагы түркүктү кармап туруп калды. О Аллахым, арзыбаган аз акча үчүн исламды сатып жиберген калыптырмын го, деп ыйламсырады. Мына туугандар, биздин жасап жаткан иштерибизди мүмкүн кимдир бирөө артыбыздан байкап жүрөт. Бир эле мусулмандын жаман жоруктарынан улам жалпы мусулмандарга сөз тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан ар дайым жасап жаткан иштерибиз менен башкаларга үлгү, мисал бололу. Ар бир мусулман оболу ал исламдын жүзү экендигин унутпасын. Адамдар сиздин кылган кемчилигиңиз үчүн исламды жек көрүүсү ыктымал. Үгүттөн мурун үлгү бололу. Текстти даярдаган Нуриет Абдулазиз. Көркөм окуган Акчолтой Аскар, монтаждаган Шайлообек Сейитбекулу.